Мынаке, карагылачы. Биздин мекендештер жамгырда, сууда калып, Кыргызстанга кете алат экенмин деп турушат. Монтип колдоруна чатырларын көтөрүп, сумкаларын көтөрүп, булар жыргагандан Кыргызстанга кетебиз деп аткан жок да. Кандай түшүнбөйсүңөр? Кантип булардын абалына бооруңар оорубай, таш боор сыяктуу чыдап турасыңар, түшүнбөйм. Түк түшүнбөйм ушундай адамдаргачы. Биз азыр ушул жерде мекендештерден баарынан интервью алып чыктык. Айтат, квартирабыздан айдап салды, мына сумкаларыбызды көтөрүп келдик. Биз кайда барабыз? Кимдин көзүн карайбыз? Кимге жалдырайбыз деп турушат да. Балалуулар дагы жүрүшөт. Азыр мына жерде турушты эле, чатыр издеп четке чыгып кетишти. Колунда кол чатыры барлар гана калды. Жамгыр жаап атат. Мынакей. Азыр элчиликтин маңдайында турабыз. Комментарий берип койсоңуз. Кыргызстанга келбей эле койгула мигранттар. Ошол жакта жумуштап, жүрүп, отуруп тургула дегендерге кандай кайрылууңуз бар? Анан бул жерден Кыргызстанга кеткен менен бир жагынан булар деле кыйынчылыктын аркасынан кетти. Анан ал жактан элемдер болуп атат. Анан жакшы жашоо үчүн ким келет эле бул жакка? Ким алган үчүн баары. Тиги биздин бийлик кичине бизди ойлоп койсо жакшы болмок. Ал жерде жаткан эркек кишилер менен мен сүйлөштүм. Чегарада жаткандагыларды айтпаса? Чегарада жаткандар бар. Көпчүлүгү оорукандар бар экен. Жанагындай украинский ооругандар бар экен. Көпчүлүгү жетегине биз барган күнү бирөөсү жыгылып калды. Жыгылып калган экен, скорый помощь келип, ошо укол сайып, анан кийин кетти. Кайра. Азыр мынандай деп атат да, урматтуу мекендештер. Чегарада ушул тепсе темирди үзө турган күчү көп эркек кишилер барбалы ошол жерде турушат деп атат да. Алардын көпчүлүгү оорулуу деп атат. Мына биздин макул эмес мен укугум бар кыймылынын өкүлдөрү материалдык, моралдык жардам берем деп чегарага барып, ошол жерде жаткан баягы биздин мекендештерден кабар алып келди. Мына Майрамбек мырза айтып атат. Ал жерде ооруп калган хронический өнөкөт оорулары барлар гана барып ошол жерде жатат. Жыргагандан барган жок деп атат да. Түшүнсөңөр мындай. Айтсаңыз? Жүйөтүнүн ушундай документтери бар экен, керек болсо биз жака келип үч албай, видеодон дагы очередь кетпей, анын ордуна элчиликтин таанып билиши барлардын баардыгы өчүп кетип, алардын очередин өтпөй калып, биринин атасы, биринин өнөкөсү, биринин бутуганын катуу ооруп атты, жашоолорго жете албай отурабыз, көздөдөн үмүт кылып атабыз деп алардын жаткан жерлерин көрсөң, мындай эркектигинен гана чыдайт экенсиң да, болбосо адам эмес, мышык ыйлай тургандай болуп атат акыбалдары. Аябай оор экен. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бая айткандай эле биз азыр ушул жана Соль-Илецк жана ошол кайсы жер Бозулукта, Бозулукта жаткан биздин мекендештерден барып кабар алып келдим мына биз. Соль-Илецкте жашашат алар чегарада, Казакстан менен Россиянын чегарасында. Ал эми Бузулуктан дагы тосуп өткөрбөй жатышат, ары Оренбург жакка дагы өткөрбөй жатат, Бузулуктан кармап. Ал жерде бир 30-40тай Өзбекстандын номериндеги машинадагы адамдар, алар да көчөдө турушат. Көчөдө өтө албай турушат алар да ошол жерде. Көпчүлүгүнүн ата-энеси каза болду дейт, көпчүлүгүнүн жакындары каза болду дейт, өнөкөт хронический оорулары барлар барды дейт. Бирок аларды ошол жерден, бул жерден чегара ачылыптыр деп туура эмес маалымат кеткен үчүн ошол жерде барсак кетип калабыз деп баргандар да болуптур. Ушул жерде маалыматтын туура так жетпегендигине деле тийиштүү органдардын күнөөсү бар. Мына биздин мекендештер барып материалдык, моралдык жардам берип келишти.
жеринде. Бирок биздин күчүбүз ал нерсеге жеткен жок. Элчиликке келип, коомдук кеңешчисине кирип, болгон маалыматты жеткирип, алардын суранычын, талаптарын коюп чыктык. Буюрса жакынкы учурда маселе чечилип атат дейт. Бирок мына жерде отурган, мына жаңгырда отурган, мондой көчөдө калган биздин мекендештерге бооруң ооруйт да. Карап туруп, кайсы ташбоор чыдайт экен, кайсы ташбоор, кайсы уяты жок. Списокко андай аң сезими, колу буту соо адамды кантип тияка жиберип атат, оорубаган адамды кантип жиберип атат деп таң каласың да. Мындайлар аман эле болсун. Азыр мына жандын жаганын көрүп алып, ал жерде эмне болду экен деп биз азыр кыжалат болуп атабыз. Ал жердегилер эмне болду экен? Чатырынан суу өтөт экен. Жери ырай болуп кетет экен. Тала, обычный тала, жөнөкөй эле талада. Талада адам кандай акыбалда жатышат? Кече күнү бирөөсү айтат, мен бутум тиги немеге пленкага чыгып калган экен дейт. Бутум шишип кетти дейт, баса албай калдым дейт. Чекеден эле бардыгы оорукчан болуп атышат ал жердегилердин бардыгы. Ошондой эле мына азыр айтып атасыздар да, ошол ишке жарамдуу кыз келиндер, жигиттер барып атат. Ал жерге ишке жарамдуулар бул жерде иштеп эле жүрөт, кеткиси келген жок. Элестетиңиздер, бизде деген официалдуу данный боюнча миллионго жетсе, официалдуу эмес эсеп боюнча 2 миллионго жетип атпайбы? Биз 2 миллионго жакыныбыз унчукпай эле отурбайбызбы бул жактачы? Ана мына 5-10, 20-30 бир 1000-2000 кыргыз ооруган, таза муктаждыгы бар, өнөкөт оорулары бар, жакындары өлүп таза болгон жарандар гана кетебиз деп ошол жерде турушат да. Кичине түшүнүп, мекендештерге бооруңуздар ооруп койсоңуз. Үмүтүн үзгөн адамдар ошол жерде отурушат. Ушул жактан жок дегенде бир айласы табылып кетип калабызбы деген үмүт менен отурушат алардын бардыгы. Эми алардын көз жашын, алардын көз карашын караштан коркосуң. Ыйлагың келет, эркектенген гана чыдайт экенсиң. Ар бир жаныбардын деле мындай бороруудай болуп жаныбарды деле мындай карай албайсың го. Адам баласын караш, тем более кыргыз болгону караш өтө кыйын экен. Өтө оору абалда.